Саламатсыңар балдар. Biz adabiy okul sınavına başlayız. Adabiy okul 4. класс. Бүгінгі сабақтың темасы Умай ене, ене жүрегі. Бүгін біз сабақта Умай ене, ене жүрегі бойынша түсінік алабыз. Көркем оқу, тыныш белгілерге көңіл бұруыбызды өніктіреміз. Ата-энени сыйлоого, урматтоого үйрөнөбүз балдар. Анда біз Умай ене жөнүндө текст менен таанышалы. Илгери бир улут жаралып, эл пайда боло баштаган мезгилде Оғуз деген хан адам өзүнө эл курап, ааламга белгилүү хан болот. Ал хан элине адилет бийлик жүргүзгөндүктөн анын элине келип кошулгандар арбайт. Кыргыз мына ошол хандын небереси катары тарыхта белгилүү. Оғуз хан өлгөндөн кийин анын балдары көп болгондуктан өз ара бийлик таралышып, катуу кыргын салышып, согушуп турушат. Мына ошондой кыргындарда албетте көптөгөн адамдар апаат болушу арыбышык. Мына ошондой согуштардан кыргыздын апасы Умай эне ар кандай амал айла менен дүйнөдө теңдешсиз акылы менен сактап турат. Умай эне тарбиясынан улам кыргызлашкан баатыр, элин душмандан коргой билген эр жүрөк адам болуп чоңоет. Кыргыз хан энесин абдан жакшы көрөт жана ага сыйынат. Кыргыздан кийин анын тукумдары да дайыма Умай энеге сыйынып келишет. Андан бери канча кылым өттү. Бирок кыргыздын урпактары азыркы кыргыз эли да ушул тапта да Умай энеге сыйынып келет. Умай эне өз балдарын, кыргыз тукумдарын азыркыга чейин ар кандай жаман нерселерден, ал тургай оору сыркоолордон сактап турат деп ишенишет. Эгер кичинекей баланын жүрөгү түшүп калса, апалар менин колум эмес, Умай эненин колу ырымы болуп баламы айып кетсин деп ырымдашат. Ар кандай кырсыктардан аман калса, Умай энем колдотур деп тилөө кылышат. Эң кызык жери Умай эненин колдоосуна ишенген кыргыздар акылдуу болушат деген сөз айтылат эл ичинде. Мына ошондон бери кыргыздын энеси дайыма урматтап, ыйык катары эсептеп келишүүдө. Сен ага апаңды Умай энедей сыйлашың керек. Ал эми ар бир апанын балага карата тилеги кандай боло тургандыгын Байдылда Сарнагоев атабыз ырынын эненин балага болгон мээримин билгиле. Көрдүңөрбү балдар, силер дагы ар дайыма энеңерди сыйлап, ага урмат мамиле жасашыңар керек экен. Бир гана энебизди эмес, атабызды да кошо сыйлашыбыз керек. Ар дайым ата-энебизге урмат, сый мамиле кылышыбыз керек. Ал эми азыр болсо Байдылда Сарнагоев атабыздын Эне жүрөгү деген ыры менен таанышабыз. Асман жактан кат-кат булут калдайып, адыр жоонду имерчиктей айланып, чакмак чыгып, чарт-чурт этип чагылган кара нөшөр төккөн турат камданып. Ачык күндүн бүркөлгөнүн карачы, көйнөк кийбей ойноп кеткен абаласы, ушул нөшөр жаа баса деп уулума үйдөн тынбайт энесинин санаасы. Булут тарап, асман чайыттай ачылды, күн желкеден теше-тиктеп чакыйды. Эми уулумдун этине ысык өтөт деп энесинин капааттыгы ашынды. Уулу келди, бүркөлгөнсүп кабагы, ошол кезде даяр эле тамагы, коюп берип чоң ооуртаса кубанып, курган эне калбай жатты жанабы. Уул уктады, төшөгүнө жай жатты. Ошондо да эне тынчып калмакпы, кыйынкыстаса кыймылдады такырын, колунумду бастыбы деп албашты. Жайдыр кыштыр, жайлоо жутту билеби, баласында бардык ою тилеги, билбей жүрөм кандай заттан бүттү экен бизди тууган энелердин жүрөгү. Көрдүңөрбү балдар? Эненин балага болгон мээримин Байдылда Сарнагоев атабыз 6 куплет ырдан
кеңири көрсөткөн деп ишенем. Макалдардын маанисин аңгемеге карап түшүндүргүлө. Эстүү бала энесин сыйлайт, акылдуу бала атасын угат. Эненин эмгеги атанын акылы ыйык. Эненин көөнү балада, баланын көөнү талада. Мына ушул макалдарды биз окуган Умай эне текстин окуп, ушул аңгеме боюнча карап түшүндүргүлө. Үй тапшырма. Эне деген темада синклейн түзгүлө да түшүндүрүп бергиле. Мына балдар, биздин бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аяктады. Силер бүгүн сабакта эненин мээрими жөнүндө билим алдыңар. Бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү эле болду деп мен ишенем. Саламатта калгыла балдар.